Мында эки тарап өзүнүн күчтөрүн көрсөтүп, Россия кандай зыян болсо биз ошондой зыян болот. Территориялар талкалаш, байлар качып кетти ужечи. Бул боюнча эми айтыш кыйын го. Бияктан эми кириш үчүн көптөгөн санкциялар болот да. Россия тарапка анан рубль түшүп кетиши мүмкүн. Алардын баарынын эмелери последствиясы көп болуп калат да. Кириши деле мүмкүн, аны биз билбейбиз да. Жок, басып кирбейбиз. Согуш болбойт. Анткени байлар качып кетти ужечи. Ишенбейм, бирок политикага андай эле кызыга бербейм. Мүмкүн да мүмкүн эмес дагы да. Это бир Путинден зависит. Бир тарапты айтыш болбойт го. Негизи кол салбайт деле болуш керек. Анын аркасында чоң согуш болуп кетиши мүмкүн да. Ишенич деле кыйын го. Үмүтпейт го, жөн эле бири-бирин коркутуп эле кайра тынчайт го. Бир эме менен дипломатический сүйлөшүүлөр бүтөт го дейм да. Ишенич кыйын го. Ошол жөнүндө эки бир тууган элдер да булар баштап. Негизи орустар деле, украиндар да бир славян мамлекеттер да. Булар тууган эл. Анан эми ушундайларга барбай эле эки жак тең эле бир эмеге келип, бир столго келип отуруш согуш болбогону жакшы го. Американын СРУнун жүргүзүп аткан политикасы немени СССРдин аймагындагы ушул территориялар талкалаш, анан ошондо конфликтти жүргүзүп туруш, өздөрүнүн ичиндеги пик финансовый миграция, финансовый кризистин эң пигине жеткен мезгилде элди ой пикирин бул жака ала ысытыш. Эки позицияга бөлүнүп атат. Политологдордун прогнозтору боюнча. Бири тарабы айтып атышат, Украина өзүнүн жерлерин кайра өзүнө кайтканына аракет кылып атат да. Экинчи тарап бул жөн эле саясий соодалашуу болуп атат деп баалап атышат да. Мында эки тарап өзүнүн күчтөрүн көрсөтүп, курал жарактарын көрсөтүп, ошентип мындай за стол переговоров отургузганын эметип атышат да, саясий соодалашуу деп айтсак болот. Сомдун эмеси түшүп кетиши мүмкүн го деп ойлойм. Рубль менен байланыштуу сомдун эмеси курсу. Болушу мүмкүн, бизге товар оборот иштегендерге, бизнесмендерге кыйын эле болот. Анткени Украинадан да бизге товарлар келет, допустим, конфеттер келет, кийимдер келет. Ушул жагынан бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн, а так Россияга эч качан кол сала албайт. Чынды айтканда зыян жок деп ойлойм. Мурунтан бери СССР убагында баары бир болгон да, ошондуктан деп. Бирок аларда Украина менен Россиянын өзүнүн окуялары, өзүнүн иштери бар. Кымбатташы мүмкүн, продукты баары тең кымбатташып зыян келет да. Бизге деле зыян болот. Экономика жактан особенно, я. Түзмө-түз зыян болот. Россия кандай зыян болсо биз ошондой зыян болот да. Санкция болсо, ошо биздин мигранттар баары бул жака кайтышы мүмкүн да. Согуштун кесепетинен. Андан көп причиналар да көп да. Бул аябай татаал нерсе. Келет да, бирок андай санкцияларды киргизип атат го. Аны менен коркутуп деле болбой калды го уже орустарды. Андай болбосо бир чети жакшы болмок, тынчтык керек азыркы дүйнөдө. Жанагындай санкциялар болсо, орустарга проблема болсо бизге деле эмтет го. Кандай бир көз карандыбыз аларга, орустарга деле биз деле ошону тийиши мүмкүн, толук тийиши мүмкүн. Санкция менен эчтеке чечилбейт. Санкциядан корко турган мамлекет андай деле жок. Евросоюздун башка деле мамлекеттер менен катыша берсе болот. Кыргызстанга эч кандай зыяны болбойт. Биз Европа менен ондой деле мамиле жок. Россия менен түптүз эконом, биздин адамдардын биздин безработник адамдар бардыгы Россияда. Ошолор жашап атат, тынч эле болот. Бул жөн эле временный отвлечение, элди саясатка буруу, а так экономикалык ончолук деле бизге таасири болбойт. ОДКБнын мүчөлөрүнө мындай кол салынса, ошондо Кыргызстандын аскерлери чыгышы мүмкүн. Анткени кол салып атканда эмес, башка алардын мүчөсү башкаларга кол салып атканда эмес, наоборот, биздин партнерлорубузга кол салып атканда ошондо эле мүчөлөрдүн реакциясы болушу мүмкүн.